Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. An Anasin radıyallahu anhu kâle kuntu amşi ma'a Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi burdetun necraniyyun galizul haşiyeti fe adrakahu a'rabiyyun fecebezehu biridaihi cebzeten şedideten فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء متفق عليه. Адам баласына ар бир учурда ар кандай абалдар кездешип турат. Бул адамга келген сыноолор кайсыл учурда өзүн кандай кармайт. Кээ бир учурларда кубанычтуу учурлар болот. Ошол кубанычтуу учурда да адам өзүн жоготуп койбош керек. Кээде кайгырган учурларыбыз болот. Ошол кайгырган учурда дагы өзүбүздү жоготуп койбош керек. Пайгамбарыбыздын алып келген дини бизди ушуга үйрөтөт. Кайгырганда эмне деп айтыш керек, дуасы бар. Сүйүнгөндө эмне деп айтыш керек. Жана сүйүнүч учурунда көбүнчө кайгы учурунда дагы, сүйүнүч учурунда дагы Пайгамбарыбыз үйрөткөн багыт Аллах разы боло турган иш кылыш керек. Мисалы үчүн 2 рекет намаз окуу, кыйынчылык келгенде да 2 рекет намаз окуу, ошондой эле кубанычтуу кабар укканда да 2 рекет намаз окуу. Эми адам баласына кыскасын айтканда ушундай бир кыйынчылыктар келип турат. Ал кыйынчылыктардын себеби ачык көрүнүп турган болот же көрүнбөшү да мүмкүн да. Адам ооруп калат. Албетте оорунун себебин адамдан издебейт. Сен баланча мындай кылдың эле дебейт го, бирок кыйнала берет. Ошол учурда да сабырдуулукка адам үндөлгөн. Ал эми кээ бир учурларда кыйынчылык жетип жаткан адам анык ачык көрүнүп турган учур болот себеби. Ошол учурда сизге кыйынчылыктын жетишине себеп болгон ошо адам ал эмне, ошону менен кандай мамиле тутуш керек? Пайгамбарыбыз муну амал түрүндө көргөзүп берген. Анас радıyallahu анху айтат: Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен жолдо бараттым эле. Пайгамбарыбыздын үстүндө жакалары калың бир чапаны бар эле дейт. Жакасы калың деген ал өтө катуу деген сөз. Анан аркасынан бир тоолук киши келди дагы, араби бедуин деп коет. Алар ошо ман саканал бадията факад жафа деген хадис бар. Ким жалгыздыкта, талаа түздө жашай берсе, ал орой болуп калат да. Түз эле бетке айта турган болуп калат. Түз эле максатын алдын кийин кое турган сөз же болбосо башка нерсеге көңүл бурбай эле дароо максатка өтө турган болот. Ошондой эле адептен дагы алыстап, адамдардан алыстаган сайын адептен дагы алыстап кетет да адам баласы. Ошентип бир араби адам келди дагы, бедуин адам пайгамбарыбыздын чапанынан тартты. Аркасынан келип тартты булчу. Адракаху деген арттан жетип келип эле чапанын аркасынан катуу тартты. Мен пайгамбарыбыздын мойнунда ошол катуу жакалуу чапандын изи түшүп калганын көрдүм дейт. Пайгамбар алейхиссалам башка риваятта ушунча катуу тарткандыктан пайгамбарыбыздын о арты тиги адамдын көкүрөгүнө тийди дейт. Хадистерде келет, пайгамбарыбыз бир аз алдыга эңкейип басат эле. Анан басканда буттарын бекем коюп басат эле. Пайгамбарыбыз аябай бакубат күчтүү болгон. Бирок ошончолук күчтүү, ошондой адамды артка тартыш үчүн канчалык күч керек да. Эми мындай артынан таптаса деле карайт пайгамбарыбыз. Адеп жок да, катуу тартканда пайгамбарыбыздын мойнуна баягы катуу жаканын изи түшүп калды. Ошондой мамиле болуп атат. Пайгамбарыбыздын мойнуна изи түшкөн экен, катуу тарткандыктан дейт. Тиги бир бар мамиле кылган кыймыл аракеттеги оройлук бар. Экинчи муну мейлеми деп түшүнүп койсо болот, эми болушуш экен бечара. Бир бар сөз сүйлөгөндөгү оройлук бар да. Сөздүн сүйлөгөндөгү оройлук бул катуураак, бул жаманыраак да, адамдын көңүлүнө катуу тиет бул. Баягы адам айтты: "Я Мухаммад" dedi. Пайгамбарыбыздын тегерегиндеги сахабалардын эч кимиси пайгамбарыбыздын атын айтып кайрылбайт да. "Я Расулалла", Аллахтын элчиси, "Я Набийалла" деп кайрылат эле да алар. Жөөттөр, мушриктер, анан адепсиздер пайгамбарыбыздын атын айтып кайрылат эле да. "Я Мухаммад" dedi. Айттым, айтып койчу тигилерге, Аллах Таала сага берген байлыктан мага да берсин dedi. Ал азыр сенде бар болгон чогулган зекет, садакага келген байлыктан мага да берсин, айтып койчу тигилерге dedi. Анан пайгамбарыбыз
аны карай элек, ал тартты да ушул сөздөрдү айтты да. Кыймыл аракети менен да ыза жеткирди, сөзү менен да ыза жеткирди. Фалтафата илейхи, пайгамбар алейхиссалам оор басыртуулук менен эле тиги адамдын деңгээлин түшүнүп, билип, ага толук жүзүн бурду. Илтифат деген толук бурулуп кароо да. Моюн буруп кароого илтифат дейт. Толук бурулуп карады дагы. Фадахика, пайгамбарыбыз жылмайды баягы адамды карап. Бул жерде болушу керек болгон мамиленин так тескериси болуп атат да. Өзүңүздү коюп көрүңүз ошол жерге. Кандай болот? Фадахика, пайгамбарыбыз жылмайып карады дагы, сумма амара лаху биатайн, буга белек берип койгула деп жөн эле пайгамбарыбыз айтып койду да. Канчалык деңгээлде кулк мүнөздүн улуулугу. Болбосо айтса болот, мен сенден жөн эле сурасаң болот го депчи. Жөн эле мындан кийин келгениңде жөн эле сурагын. Же болбосо тигиден пайгамбарыбыздын карзы деле жок мынанчы, берип койгудай. Болгону эч кандай мамиле жок, мурда деле таанышкан жөн эле келип тартып атат да. Ошол учурда өзүн бир кармап билүү, өзүн олуттуу bir mamile жасоого үйрөтүү адамга керек да. Бир эле өчүп жанган күкүрттүн эмесине данындай болуп, ачууланып тиги адам менен алыша кетүү туура эмес да. Ошол үчүн данышмандар айткан экен, чекиттей нерсеге өтүрдө эңкейип албаш керек да. Бир 10 сом, 5 сом үчүн урушуп талашкандык, бир карыч, эки карыч жер үчүн урушуп талашкандык, бир аз мал байлык үчүн урушуп талашкандык, бул пайгамбарыбыз алып келген мүнөзгө такырды алып келбейт. Пайгамбарыбыз ачууланып да койгон жок. Бирок ачууланып койгон жокко ачуулана турган учурлар дагы кездешкен. Пайгамбар алейхиссаламдын доорунда пайгамбарыбыз ачуулана турган учурда кездешкен. Ал учурда дагы канчалык ачууланыш керек жана эмне кылыш керек экенин пайгамбарыбыз көргөзүп берген. Бул деген эч нерсеге көңүл бурба, жүрө бер деген эмес да. Башыңды жерге салып алып, эч нерсеме ишиң жок, жүрө бер деген дагы эмес. Себеби кийинки хадисте келет. Ва анха анна Qurayshan ahammahum sha'nul mar'atil makhzumiyyati allati saraqat faqalu man yukallimu fiha Rasulullah. فقالوا ما يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة. Qurayshlardan эми адам баласы алсыз экен, баары бир пендечилик кылып ката кылып коюшу мүмкүн. Quraysh уруусунан бир кайгылуу башына бир кыйынчылык келди. Махзум уруусуна, Бану Махзум уруусуна таандык бир аял уурулук кылып койду. Уурулуктун жазасы шариятта белгиленген көлөмдө болсо, колу билегинен кесилиш керек эле. Анан ошол аял тууралуу ким пайгамбарыбызга барып ортомчу болуп сүйлөшүп берет, жөн эле коелу, эми бул бир чоң эле бир уруунун үй бүлөсүнөн болгон, эми катачылык кетиптир, кечирип коелу дегендей кылып ким ортого түшөт деп. Элдер айтышты, бул нерсеге күчү жеткен Усама бин Зайд, пайгамбарыбыздын сүйүктүүсү, пайгамбарыбыздын мухаббат кылган, өзгөчө мамиле кылган сахабасы ошол Усама бин Зайд барып пайгамбар менен сүйлөшө алса керек деп айтышты. Анан Усама радыйаллаху анху макул болуп пайгамбарыбызга ушул тууралуу айтты. Аллахтын элчиси ушул аялды эми кечирип эле койбойлу, катасын унчукпай эле койбойлу деди. Факала Расулуллахи аташфау фи хадди мин худудиллахи таала. Пайгамбар алейхиссалам эскертүү катары Усама радыйаллаху анху айтты, сен Аллах тааланын өкүмүнө, жазасына ортомчу болуп атасыңбы деди. Аллах эмне кылышты чечкен ишке ошону кылбай эле коелу деп ортомчу болоюн деп атасыңбы деди. Ачуусу келди пайгамбарыбыздын. Сумма кала фахтатаба сумма кала иннама ахлака ман qaблакум аннахум кану иза сарака фихиму шарифу таракуху ва иза сарака фихиму даифу акаму алейхи хад. Анан пайгамбарыбыз хутба айтты. Бирөө ката кылса, ушул адамга эле убакыт бөлүп ушуну эскертүүсүн берип, ушунун зыянынан кутулуш бул ылдыйкы деңгээлде. Пайгамбарыбыз элди чогулту дагы, элге анан кайрылуу жасады. Бирок пайгамбарыбыз бирөөнүн катасын айтып атканда элге баланча ушундай кылды деп айткан эмес. Ошол адамдын ысымын атаган эмес. Элдерге кайрылуу жасады дагы айтты, силерден мурдакылар ушунун себебинен кыйрап жок болушкан. Алардан бир чоңураак атак даңктуу бир атка минерлери ката кылып койсо, аларды жөн эле мына жабып жашырып коюшкандагы, алсыз бечаралар бир ката кетирсе, жазаны ошонун үстүнө тургузушкан. Ошол үчүн кыйрап жок болушкан деп пайгамбарыбыз алардын эскертүүсүн берди.
Sözün ulandısında Peygamberimiz aytadi: "Vaymullahi law anna Fatimata bint Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha", muttafaqun alayh. Peygamberimiz aytdı: "Eğer Allah'a kasam içip aytam, Allah'a ant içip aytam, eğer uşu uğurluk işti Muhammad'ın kızı Fatima kılganda kolum kesmekmin" dedi. Allah'ın hükümü atkaruda tuğan uruk başkaga karalbaydı. Açuğunuz kelse Allah'ın hüküm buzulganda açuğunuz kelsin. Jeke özüңүздүн анча мынча нерселериңизге ачуу келгендик, бул кемчилик болсун алат. Бирок ачуу келбей, пайгамбарыбыздай өзүңүзгө жеке бир кеткен кыйынчылыкка сабыр кылып, жакшы мамиле кылуу пайгамбардын мүнөзү. Аллахтын өкүмү бузулганда унчукпай эле отуруп сабыр кылыш керек. Сабырлууларга сабырдын түбү сары алтын болот экен, сабырдууларга чексиз сооп берет экен деп отура бериш бул алсыздык болуп эсептелет. Ошол үчүн мүнөзүбүздү, жөндөмүбүздү ар бирин өз ордуна колдонуш керек. Allah Taala bardığımızga Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin öğrettiği bardıq sünnetlerine tolga amal kılığını nasip kılsın. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alamin.